Атыңыз ким? Камчыбек. Чыңгыз. Алло. Ассаламу алейкум. Сенің де ишиң жакшы экен. Каяктан болосуз Камчыбек эке? Көлдөн болом. Көлдөн? Көлдүн Ак Суу району. Аксуу району. Автобустардан Көлдөн көп. Ак Суу району жылдызды. Көтөмө таксидесиң, Кече жакында эле чыктым. Мурда такси кылганмын 2017-2018. Кийин автобуска чыгып, автобустан 2 жыл ашык иштеп, дагы кайра таксиге чыктым. Москвадан азыр кайсыл жакка кетип жатасыз ошондо? Якутияга бардым. Якутия. Повар болуп иштейм. Тияктабы же бул жерде? Негизи эле өзүм ишим повар. Контракт менен иштейм. Жакшы. Каяка жакшы контракт, жакшы акча турат ошол жерде. Москвада жүргөнсүзбү же Москвада? Негизи 4 жыл мурун иштеп кеткем, 3 жыл, 3,5 жыл. Анан кайра Якутияга кеткем. Якутияда 3-4 жыл иштеп, Кыргызстанга баргам. Якутия жөнүндө бир айта өтсөңүз. Якутияда суу көлү дейт. Суу? Ой, суугунай. Бирок акчасы жакшы. Акчасы жакшы, жашаган жери жакшы. Зданияларына кирсең, квартирага кирсең, жылуу да өтөлүү. Биякта бизде суу аркырайт го терезелерден. Аякта счётчиктен жүрөсүң. Ишке чыксаң 5 мүнөт туруп болбойт да такыр. Суу. Айлыктар эске нефси кирет. Айлыктар эми адамдар өзлөрүнүн өрөөнү менен жараша иштешет. Ар бир адам билим даражасына жараша иштешет. Эмнени билсе ошого жараша иштейт. Ошого жараша акча табат. Кыргыздар көп. Кыргыздар жок жер жок болуш керек. Илгери Кытай жок жер жок беле, азыр кыргыздар жок жер жок да. Каяка барбасаң эле кыргыздар. Биринчи уже эле кыргыз, башында эле уже кыргыз. Туура айтасыз. Жүрөбүз го темс эле барган жерде жеңил акча. 6 жыл Кыргызстанга барбай жүрүп ошо. 7 жыл барбай жүрүп, могу жайында барган. Ателем барып, ателем жакшы болуп, безоолдар жакшы болуп. Жүрдүм Кыргызстанда 3 ай жүрдүм. Ар ойлонуп, бери ойлонуп, эмне бизнес баштасам, кандай бизнес баштасам. Ягынан баштап көрөм, ягынан баштап көрөм, так болуш. Кайттыңыз ага. Анан баягы эле жеңил акча бөлүнүп да кайтып кетип калдым. Бул четтен тапкан акчалардын баары жеңил акчалар да бизде. Оола. Кыргызстандан бир күн кечке кыйналып 1000 сом табабыз. Анан жеп эчип кетип. Кыргызстан жылыш барбы экен анан? Мен ошону такыр айта албайм. Кандай жагын айтып жылтырыш. Баягы эле Кыргызстанда мен мурун бала кезден бери жүргөм го Кыргызстанда. Жылыш болгон той толтура да биздечи. Той, Той, около. Расход. Келгенден кеткенге чейин тойдо жүрдүм. Акча жок да. Ошонун баарын биз салабыз да Россияда. Оола. Россияда кишилердин баары салабыз да. Анан акча жок деп жалоб чыгабыз. Ушул той топорду кыскартсак биз деле жакшы бир узатып кетебиз. Тойду кыскартканга эмне себеп болуп атат? Азыр мисалга кыскартпай дагы эле чачканды көбөйтүп атабыз да. Чачканды көбөйтүп атабыз да биз. Кыскартса болот негизичи. Мисалы азыр көпчүлүк жаштарда, орто жаштарда, улуулардан Россияга келип иштеп кетип жатат. Барып эле дагы кайрадан чачып кетебиз. Бир жыл тапкан акчабыздын баарына кайра төп кайра кетип калабыз. Ошону кантип Бизде кыргыздарда куру намыс деген бар да. Ошо куру намыс менен жашайбыз да. Ой, тиги заң каратып кое бериптир, мен да ошо той беришим. Аны эмне кылабыз? Намысты. Бир той элебиз дагы ар жагыбызда иштеп калып. Дагы кайра кел 1-2 жыл иштейсиз. Мен кайра 1-2 жыл иштейсиз. 1-2 жыл иштейин десең, кайра бирөөнүн туугун эмеси той болот. Аяка барып кайра барып жашайт. Куру намыс көп да бизде. Кыргыздар жакшы эле чыкты четтен.
аздайым жайып өтөбүз да керек. Түпсү жок күнү. Ошону менен жашообуз өтөт да. Өтөбүз жашообуз. Кыргызстанда жүргөндөр деле толтура. Бизнес ачып алып. Мындай жүргөндөр деле толтура. Бизнеси жок деле акча табат. Ошолордун акчасы деле жетет. Санап сурап көрсөң айына 15 000, 20 000 табат. Ошол деле жетет. Тура колдон десе. Сиз Кыргызстандын жараны или Россиянын жараны? Кыргызстандык эле. Канча жаштасыз азыр? 36-да. Россияны токтотоюн деген ойлор барбы? Токтоп баргам өзүм. Ушул жылы мен келбейм уже Россияга. Кереги да жок дейм. Кыргызстанда жүрөм. Карыз болуп өрүп, кайра кайттык да өзүбүз. Ошон үчүн жеңил акча да, жеңил акча бар. Россияда жүрсөң, акчаны чөлдөңдө постоянно акча бар. Кыргызстанга барсаң, замат деле акчаны түгөнөт да, анан 50 сом жок болсун. Акча түгөнгөндө чыдабай каласың, а? Bir ay чыдадым акча түгөнгө. Bir ay акча жок. Кошелегиңде чейинсең, кошелегте эчтеке жок болсо несине чейсиң. Акча түгөнгөндөн кийин эч ким сурабай да калат да. Кайдасың, эмне кылып атасың деген адам жок. Жок, анда сурабайт. Уже кирип калдык да? Ооба. Жакын. Кандай советтериңизди айтар элеңиз жаштарга, келип иштеп жаткан, эми келип иштейм деп жаткандарга? Кантип топтонуп, кантип туура жолду? Канча жылдан бери Россиядасыз? 6-7 2012'den beri Россияда. 2012'den. Көптү көрүпсүз, көп жактарда жүрүпсүз. Жаштарга эмне дейсиз? Жаштарга азыр колунан келсе айтпакмын, Кыргызстандан чыкпай эле ошо жерден эле тапкан акчасы ошол берекелүү болот да. Кача тапса да. Азыр бияка жаштар келип алып, көп жаштардын баары бузулат. Ооба да. Кызы деле, эркеги деле аябай бузулат биякта. Эти келишет дагы жанагы акча адамды бузат да баары. Бизде ошон үчүн жанагы билесиз, үйлөнгөндөр ажырашуу көп болот. Үйлөнбөй жүрө бергендер да толтура алат бизде. Биздин кыргыздарда жанагы урунабыз деп бекер айтылат эмес да. Урунабыз үчүн көп жерден калабыз. Ынтымагыбыз кетип атат четинен, ынтымагыбыз өтө кетти, аябай эле кетти. Ооба. Туура айтасыз. Ыркыбыз жок. Келбей эле койсун ошо Кыргызстанда жүрөсүң да. Кыргызстанда жүрсөң, акчаң жок болсо по-любому иштейсиң да. Айтып коюшат го, Россиянын бир акчасын дагы тарткандан кийин же тузун дагы таткандан кийин уже тура албай тарта берет кайра. Ушундай экен. Мен айтам ошо мен акчам түгөнүп калып уже. Болбосо келбейм деп кеткен, так келбейм деп кеткен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Камчыбек байке менен бир аз маек кылып келдик. Аэропортко да жетип калдык уже. Якутиядагы кыргыздарга салам. Москвадагы кыргыздардан эсен аман жетип алышыңызга биз тилектешпиз. Жакшы кебиң бар экен сен. Ар бир адамды иликтирбейт экенсиң да. Бирок сүйлөшүп, мындай сүйлөшкөн адам аз. Туура сүйлөшкөн адам аз, туура айтасың. Азыр бардыгы уже жана сиз айткандай адамгерчиликтен уже кыйла болуп баратабыз да. Өзүбүз менен өзүбүз телефон менен телефон
тааныштарыңды деле көрсөң учурашпай эле мындай эле өтүп кетмей болуп калды да азыр. Эгинди кошуп койсо керек да. 42. По-любому булар 30% алат. Алат. Ысык көлдүк. Bir havаны жеткирдик. Жакшы маек болду, урматтуу көрүүчүлөр. Каналга катталабыз, подписаться, поделиться. Унутпайбыз, туугандар. Келдим. Салярга туруп. Айтуусу боюнча түшүндө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам түш көргөн экен. Түш көргөндөргө эмне болот? Bilgenler kommentariyga жазыңыздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Тугандар пайгамбарыбыз түш көргөндөр бар барабызда.